Boyunda var деле болсун, же boyunda жокту да болсун. Канча жыл болуп орнага? 43 жылдан бери бийик тоолордун кучагындагы Миңкуш элинин саламаттыктарынын сакчылыгындагы Токтөбөбө Мадеева күнүнө 3 чакырым аралыкта жөө басып өтүүнү көнүмүш адатка айландырган. Ошого жараша дайыма сергек жана өзүнө жүктөлгөн милдеттерин так аткарат. Аталган аймакта жалгыз айымдар дарыгери болгондуктан жумушу абдан көп. Анысынын акыбети кайтып, энелер дагы, наристелер да аман эсен. Андыктан ага жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери намынын ыйгарылышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок ал мунусуна эмес, мамлекеттин өткөн кылымдын 50 жылдарына курулган өзү эмгектенген эски имараттарды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө 30 миллион сом чегергендиги көбүрөөк сүйүнтөт. Учурда мына ушул курулуштун 70% аяктап калган. Мына эки бийлик келгенден бери бүт баары өзгөрүш болуп атпайбы? Анан ушу бийлик келгенден бери капитальный ремонтко планга кирип, азыр капитальный ремонттон больницабыз өтүп атат. Абдан жакшы болуп атат, сүйүнүп атабыз. Үмүт чоң. Анткени көрүп атабыз да баары эле жакшынакай болуп ордоруна келип атат. Жумгал районунун Миңкуш калктуу пунктундагы номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун каттоосунда 3200 бейтап бар. Алардын ден соолуктарына 3 дарыгер жана 16 медайым көз салышат. Эгер айылдын облус, өлкө борборунан алыстыгын жана жолдорунун татаалдыгын эске алсак, бул жерде баарысы шайма-шай болуусу кажет. Дал ушул маанилүү факторго басым жасалуу менен жергиликтүү элде медициналык жактан сапаттуу тейлөөгө камкордуктар көрүлүп, буга чейинки ири көч акырындык менен түзөлүүдө. Негизи өзү 54-жылы эксплуатацияга берилген зданияда аябай чирип калыптыр полдор. Ошонун баарын алышты. Бүт канализациясынын баарын кайра которуп атышат. Электричествосунун баарын кайра эметип беришти. Коюп беришти. Проектиси менен стационардык бөлүмгө жанагы кроваттарды, жумшак инвентарлардын баарын алып келип беришти. Деңиз деңгээлинен 2,5 метр бийиктиктеги Миңкушка жаш кадрлардын бирөөсүнүн дагы баргысы жок. Акыркы жолу бул жакка мындан 9 жыл мурун гана бир гана стоматолог келген. Ушул жерде Миңкушта иштеп атканыма 9 жыл болду. Бул кесипти аркалаган Рысбек Бекишевдин айтымында кубаттуу союз кезинде кичи мекенинин телегейи тегиз болгону менен кийинчерээк медициналык тейлөө сазга чөккөн. Башкасына көз жумганда дагы жердештеринин бир тишин жулдуруш үчүн эле 300 чакырым алыстыктагы Бишкекке сапарга чыккандарына чыдап болбойт эле. Андыктан анын өз журтуна кызмат өтөө чечимин чыгарышынын башкы себеби дагы мына ушунда. Бирата врачтар жетишсиз. Врачтар ошо ремонт бүтсө, ошо врачтарды келип иштеп берсе жакшы болмок. Бизге хирург керек биринчи очередь. Аппараттар керек, аппараттар керек. Бүт эски биздики. Бирок Москва бир күндө курулбаган сымал маселе чет-четинен оң жагына чечиле баштагандыгын таанып кереги жок. Айрыкча бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус коркунучунан кийин өлкөбүздө ондогон жаңы бейтапканалар жана ооруканалар курулууда. Көп жерлерде больница салынып атат, ремонттон өтүп атышат. Анан бизге деле ошондон берилип атат жакшылыктардан. Биз дагы могу ремонтко сүйүнүп турган кезибиз аябай. Ошо 52-жылдан бери ремонт жок жерде капитальный ремонтко жасаш кыйын эле да. Нарын облусунда саламаттыкты сактоо жайларын жаңыртуу жана куруу ушуну менен эле токтоп калбайт. Колдогу маалыматтарга таянсак, жыл аягына чейин дагы 7 объектиде тиешелүү жумуштар жасалмакчы.